анан биз деген ден соолук жөнүндө ойлонуп баштайбыз да. Оказывается, биз деген оорубаган учурда келип алдын ала ошол эле продукциялар менен профилактика кылсак, мына ошондо гана биздин баягы ден соолугубуз жакшы болот экен, жаш өзүбүздү алып жүрөт экенбиз, анан баягы карыдым дебейт экенбиз, биз дагы баягы жана япондордун эмесиндей болуп, адамдарындай болуп 80-90го чейин чыксак болот экен, 100-120га чейин чыксак болот экен. Ошол учурда да ошол эле жап-жаш болуп, ушундай бизнес леди болуп, баягы дүйнө жүзүн кыдырганга мүмкүнчүлүк бар экен да. Анан мен дагы жана айтып кеттим го, эме продукция айтып аткан учурдачы, мен да жаңы ошо бизнеске келген учурда мен ошол бизнести негизи сетевой тармактык бизнести биринчи жолу иштеп атам. Бул жерде деле мисалы үчүн канча деген адамдар отурат, ар бирибиздин кесибиз ар кандай. Балким бирөө деген врач, балким бирөөсү мугалим, балким бирөөсү дагы бир жерде мисалы үчүн тамак жасайт, балким дагы бир жерде иштейт да. Вот ар кимиз ар кайсы жакта иштейбиз. Биздин жашообузга мындай тармактык бизнес эми мындай актуально кирип баштады. Мурун мисалы үчүн өнүккөн өлкөлөрдө, ошо Америкада, мисалы үчүн ошо зарубеждерде да 60-70 жылдардан мурун эле кирген экен да. Анан мурун баягы биз укчубуз го, баягы Америкадан газеталар чыкчу эле го мурун, бизде советский времяда анан айтчу эле го, ушул американец мисалы үчүн небересине мынча баягы наследство калтырып кеткен экен, доллар менен мынча десе, биз аябай таң калчубуз да. Бул акчаны каяктан алып, кантип наследство кылат депчи. Бизде болсо наследствоны билесиздер да, мисалы үчүн 4-5 төшөк, балким 1-2 эме козу кой ошол экинде калат, итти алды эле бизге артпайт, үйдүн эле кичүү баласына артып калат го. Бизде эч деген наследство калбайт да, биз деген баягы төрөлгөндөн эле критический состояние менен жашайт экенбиз да. Постоянно ошол экинде баягы депрессия, стресс ишта төрөлгөндөн эле ошол экинде жашайбыз да. Эчтеке жетпейт да бизгечи. Жакшы жашоого үмүтүбүз жок. Мисалы үчүн билбейм, мен бул компанияга келгенде негизи өзүм баягы госто иштегенде зарплатага чейин иштечимин да. Анан бул компанияга келгенде деле мен аябай ушундай чоң доходко жетем деп ойлогон эмесмин да. Билбейм, менде андай түшүнүк жок болчу. Анткени мен деле 5 жыл высшее образование окуп бүткөм, мен деле жогорку билимдүүмүн, бирок мен ошол билимди алып аткан күндө деле бизге деген финансовый грамотность деген обучение мындай сабак бербептир да. Мен мисалы үчүн кесибим мугалим да. Мен мугалимдик кесипте мисалы үчүн бизге де методикаларды үйрөтчү. Мисалы үчүн сабак бергенде эме менен сүрөттөр менен сабак бересиңер, же болбосо диалог кылып сабак бересиңер, же болбосо дагы бирдеме кылып сабак бересиңер деген сыяктуу методиканы үйрөтчү да ошол кездечи. Бирок именно ошентип берип атып тапкан акчаң менен ушинтип байыйсың деген сабак болгон эмес да биздечи. Вот ошон үчүн мен бул жака келгенде маркетинг планды укканда менде вообще түшүнүк жок болгон. Билбейм, мен маркетинг планды азыркы силер деле келип маркетинг планды уксаңыздар, сразу 100% түшүнүп кетесиздер деп мен айта албайм. Анткени мен өзүмдүн практикамда ошондой болгондо, мен ошол маркетингди түшүнүш үчүн мен 1 ай келгем бул жака. 1 ай күнүгө келип, күнүгө угуп, эми азыркы учурда ошол маркетинг план мени уктатпайт. Мага мотивация берген ошол маркетинг план азыркы учурда. Мен бул продукцияларды сиздерге айтам, бул биздин бизнесибиздин инструменти. Анткени биз деген бул продукцияны баягы мындай карасаңыздар, бизде больница эмес бул жер. Бул офис. Бизде койкалар жок, элдерди жаткызып алып биздин дарылайлы десекчи. Ошон үчүн бул продукцияларды биз алдын ала элдерге профилактикага айтышыбыз керек. Мына тартынакай болуп басып келдиңиздерби? Ушекинде жаштыкты, ушундай ден соолукту сактап калыңыздар келип атабы? Давайте азыртадан ичиңиздер. Азыртадан кам көрүңүздөр ден соолугуңуздаргачы. Вот ошерекиндей кылып кам көргөндө сиздерде эртеңки жанагындай хронический оорулар болбойт экен. Мен эмне үчүн оорудан аябай корком? Анткени менин энем менен атам экөө тең ушундай катуу оорудан каза болуп калышты да, экөө тең өтүп кетишти да. Мен ошолорду колумда мынтип багып калгам да, ошолордучу. Анан билесиздер, ооруган киши эмес, баягы оорулууну багып аткан киши ооруйт да. Аябай депрессия болот, стресс болот. Прямо ошолор ооруп атса, алар минтип кыймылдаган сайын ойгоно берип, силер түн уйкудан да каласыңар. То есть ушерекиндей периодтан мен өткөм да. Вот ошондуктан мен аябай корком, ошондо ооруп калганданчы. Вот ошон үчүн азыртадан мен ден соолугумду карашым керек деп. Ошон үчүн келдим да ошол компаниягачы. Элдин баардыгына ошол эле менин состояниемди айткым келет. Эмнени күтөсүздөр, мисалы
үчүн. Азыр сиздерде ушундай оорулар болуп атса, ушундай жабыркап атсаңыздар, сиздерде все равно симптомдор болуп атса, эмнеге сиздер күтөсүздөр? Өзүңүздөр үчүн өзүңүздөрдү сыйлап бир жолу продукция алып, профилактика кылып койсоңуздар болот да. Бир продукцияны алсаңыздар, сиздерде канча проблемаңыздар чечилип калат экен да. Ошол эле давлениеңиздар жоголот экен, ошол эле паразиттер кетип экен, ошол эле очищение болот экен, восстановление болот экен, канча деген сонун нерселерди аласыздар. А бизнеске келгенде сиздерге бир эле жолу регистрация үчүн акча алат компаниячы. И ошондо дагы онлайн под ключ сиздерге бизнес колуңуздарга берип атат. Масштабный, мировой деңгээлде бизнес кылсаңыздар болот. Вот ошоникини сиздерге берип атат да. Вот ошондуктан азыркы күндө мен бул жака келгендердин баардыгына айтам, давайте бул продукцияны профилактикага алыңыздар и давайте ушул бизге берген мүмкүнчүлүктү пайдаланабыз. Жумуштарыңыздарды иштеп атасыздар, бизнес план түзүп бергенби сиздерге, чоңдор? Жок да, эч кандай эчтеге жок да, только требуйт этет да. Мен өзүм иштеп аткан жерде мындай болчу да, мен эртең менен 6-да үйдөн чыгып кетчүмүн 8-ге барып калыш үчүн. Анан кечинде кайра жумуштан чыкчумун 6-да, анан үйгө 9-да келчүмүн да. Вот ошондо мен өзүм балдарым 4 балам бар, ошо 4 балам бар. Кайсы школго барып атышат, кайсы мугалимдер окуп атышат. Садиктеги кызымдын утренниги кандай болуп атат, кандай воспитательден тарбияланып атат, мисалы үчүн. Вообще көргөн эмесмин да. Бир эле воскресенье күнү бош болом. Вот ошол күнү эле эптеп ошол балдарыма үйдү тазалап, тамак жасап бергенге эле жетишем. Иши ошондо дагы полный денем талкаланып калган да, чарчаганымданчы. Кайра эртеси күнү понедельниктен кетем, субботага чейин, понедельниктен кетем, субботага чейин. Даже деген вообще мен мындай көрбөй калгам да, күндүзгү жашоо кандай экенинчи. Анткени эртең менен түн ичинде кетесиң жумушка, күн чыкканда деген жумушуңа жетесиң, кайра кирсең үйгө түндө кирип каласың. Вот оширекиндей момундай эмеден чарчап кеткен үчүн анан мен издендим да, бул компанияга келип, багы сиздерге келгенде да айтат го, алып келген спонсор деп коет го, алып келген адамдычы. Бул жерде свобода бар. Эркиндик бар. Бирөөнүн багы мечтасына иштебейбиз да бул жактачы. Биз именно өзүбүздүн мечтабызга иштейбиз да бул жердечи. Өзүбүз путешествие кылгыбыз келет. Өзүбүз жакшы жашагыбыз келет. Өзүбүз автомобиль айдагыбыз келет. Өзүбүз жакшы особняк үйлөрдө жашагыбыз келет. Вот ошон үчүн келебиз да бул жердечи. Баардыгыңыздардын жатып алганда кыялыңыздар ошол. Жатканда ошентип кыялдаңыздар барыңыздар, кандай элдер сонун особнякта жашап атат. Кандай элдер путешествие кылып жүрөт. Мен кантип барам депчи. Мен мисалы үчүн ушул компанияны биринчи жолу уккандачы, өзүм деген баягы жолдошума айта берчимин да, жок дегенде бир ошко барып, самолетко түшүп, самолеттин жанынан көрүп келбейли депчи. Самолет кандай болот экен, асманга кантип учат экен, кантип түшөт экен, көрөлүчү, пожалуйста дечимин да. Анан ошентинде бул жерге келгенде маркетинг планын укканда путешествие дегенде ошол жерге келгенде токтогом. Мен ушул жерге чейин кылам деп. Анткени мен ушул компаниядан путешествие кылбасам, мени бирөө дагы бир жака алып барбайт дегем да. Эч ким мен үчүн билет сатып берип, эч ким мени путешествияга алып барбайт дегем да. Мен только ушул жерден мага возможность берилиптир депчи. Путешествияга баргандан кийин уже аппетит ошол жерден ачылат экен да. Мен биринчи жолу путешествием Дубай болду да. Ушул эле жерден барып туруп Дубайга түшүп калгандачы, жана Алиса в стране чудес болуп калган да. Элестетсеңиздер, жанагындай эле жумуштан барып келип жүрүп элечи, анан деген Дубайга барып түшүп калдым. Ушундай керемет жер, ушундай цивилизация, экономикасы өнүккөн, ушундай жерге барып калганда менчи жашоо ушундай болуп турбайбы деген да. Наконец-то депчи, ушундай мага өзүмө мотивация келген да ошондочу. Мына ошол күндөн баштап партнерлорубуздун баарыбыз менен Гүлшайыр айымды мен биринчи жолу чакыргам, ошол Кенже айым мени чакырган, Гүлнара айым, ошолордун баардыгы менен айтканбыз, мындан кийин бир да жолу путешествиядан калбайбыз деп. Мына азыркы күндө мен 2 жолу Дубайга барып келдим. Египетке жолдошумду, баламды алып барып келдим. Андан кийин да Дубайга барып келдим, Черногорияга барып келдим, Москвага барып келдим, Египетке барып келдим, Турцияга барып келдим. То есть азыркы учурда мен уже 10 чакты өлкөгө 3 жылдан бери барып келдим. Көрдүңүздөрбү? Вот ошон үчүн кыздар баардыгыңыздарга айтат элем да, өзүңүздөргө мотивация кылышыңыздар керек экен. Внутренняя мотивация. Мен мисалы үчүн азыр сиздерге айтсам, только сырттан эле мотивация берип коюшум мүмкүн. Бирок ар бириңиздин жашообуз өзүбүздүн колубузда. Ар ким өзү оңдоп, өзү багы
кооздоп кандай каалаган жашоодо жашап кетсе болот экен да. Вот сиздердин колуңуздардан келет да ошол эки эгер чын жүрөгүңүздөрдөн кааласаңыздарчы. Ушул компанияга келгенде биздин Кыргызстанга эң биринчи алып келген сапфировый директор бар бизде. Нурзадайым Талгар мырза. Ушул ушинтип сиздердин алып мен дагы ушинтип сиздерде отурчумун да. Ошондо айтчу да, жүрөгүңүздөрдү ачыңыздар. Эгерде ийгилик жаратам десеңиздер, келиңиздер, жүрөгүңүздөрдү ачыңыздар. Вот жүрөктү ачып алып сиздер элдерге маалымат берсеңиздер, сиздерден айткан баягы жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет деп коет го. Вот ошондой сыяктуу болот. Ар биринин жашоосун оңдосоңуздар болот депчи. Вот ошол эки сөздү мен азыр түшүнүп отурам да. Азыр түшүп, ар биринин жүрөгүнө жетсе экен дейм да ушул маалыматчы. Ар бири жашоосун өзгөртүп кетсе экен, ар бири жашоосун оңдоп кетсе экен деп ойлойм да. Анткени баарыбыздын тең азыр үй бүлөбүздө, мисалы туугандарыбыз, тушкандарыбыз бар. Бүт барсаң неберелерин эме чоң апа, чоң аталарына калтырып коюшу эле канча деген адамдар бизде деген Россияга дейм, дүйнө жүзүн кыдырып, ошо акча табабыз, ошо жакшы жашоо таап келебиз деп кыдырып кетишкен эме адамдар аябай көп да, баягы иммигрант болуп кеткендерчи. Вот ушул жерден эле сиздер эч жакка кетпей эле ушул үй бүлөңөрдүн, балдарыңардын жанында эле мындай жакшы жашоону куруп алса болот экен да. Ушундай сонун мүмкүнчүлүк келди. Маркетинг планды сөзсүз угуңуздар. Маркетинг план бул биздин эң биринчи ошо жашообузду өзгөртө турган биздин куралыбыз, мотивация. Ар бир келгенде айтам, биздин маркетинг план мотивация. Менин мисалы үчүн маркетинг план мотивация бар. Мен бир да жерден ушундай возможность мага берген эмес. Сиздердин подружкаларыңыздар да бербейт, сиздердин тууганыңыздар да бербейт мындай маркетинг пландычы. Ошондуктан бул компания эгерде сиздерге возможность бере атабы, давайте кармап калалы. Эгерде биз азыр кылбасак, биздин балдарыбыз, биздин неберелерибиз все равно ушул бизнести кылат. Анткени биздин жашоо ушул эле онлайнга өттү да азыркы учурдачы. Ким ойлоптур мисалы үчүн онлайн окуп калат биздин балдарыбыз деп. Азыр мына угуп атасыздар, дагы Кытайда дагы болуп атат дейт. Эгерде вдруг бияка келсе дагы биз онлайнда отурабыз. Ошондо бекер отуруп калбай, ошондой онлайн жумуш менен иштеңиздер да. Анткени биз ошо онлайн болуп карантинге отуруп калган кезде, ошол кезде бир да минут убактыбыз болгон эмес, тынч отуруп калганга. Наоборот, бизде ошол кезде жумушубуз аябай күчөгөн да. Регистрация кылып атабыз, доставка кылып атабыз бул продукциялардычы. Жөн эле 1 айыл, 2 айылда ушул биздин витамарин айыбы менен сактап калганбыз. Ошон үчүн бул продукциялар сиздердин айткан адамдарыңыздарга уят кылбайт, сөзсүз сонун результат берет. Анан ошол рекомендацияңыздар менен сиздер сонун чоң мүмкүнчүлүк алып, чоң доходго чыксаңыздар болот. Ошо дагы